Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. 3 айынын 13-ü. Бул бир күндө келбейт. Биз алкоголизмден айыккан жокпуз. Болгону күн сайын бизге дагы бир кийинки күнгө аман калуу мүмкүнчүлүгү берилет. Эгер биз руханий жактан өсө турган болсок. Эң кеңири таралган алкоголдук адашуу бул эгер мен жөн гана ичпесем, баары жакшы болот. Ичкиликтен башымды көтөрүп, биринчи көргөн нерсем бул жашоомдун кандай башаламан болгонун көрдүм. Менде үй-бүлө менен, жумушум менен, акча жана мыйзам менен көйгөйлөрүм бар болчу. Мен эски диний көз карашта калууга аракет кылдым. Менин мүнөзүмдө ушундай кемчилдиктер бар болчу. Аларга көз жумганды туура көрчүмүн. Себеби алар мени үмүтсүз экениме оңой эле ишендирип, кайра качууга түртүп коюшкандыктан. Баардык көйгөйлөрүмдү чечүүдө мени чоң китеп жетектеген. Бирок бул дароо болгон жок. Албетте, өзүнөн өзү деле эмес. Ал үчүн олуттуу күч аракет талап кылынды. Мага тиешелүү кандай гана көйгөйлөр болбосун, аларды жотко чыгаруу үчүн мага ар дайым Кудайдын ырайымдуулугу жана батасы керек болду.